Кече Карабалта шаарындагы Кожомбердиев менен Шопохов көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, анда КАМАЗ менен кичи жүк ташуучуна кагышкан. Эки тең жол чырактын жашыл белгисинде бара жаткан. Кырсыктан кичи жүк ташуучунанын айдоочусу жана жүргүнчүсү жабыркап, тез жардам кызматы алып кеткен. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 1 январдан 7 январга чейинки аралыкта Кыргызстанда 16195 жол эрежесин бузуу катталган. Эреже бузгандардын ичинен 208 айдоочу мас болуп кармалса, 4 айдоочу жасалма номер менен жүргөн. Эреже бузган 1091 айдоочунун унаасы айып короого токтотулган. Мас абалында транспорт каражаттарын башкарган 208 айдоочу аныкталып атат. Автоунааларынын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 32 айдоочу аныкталып атат. Авто эң баштык жасаган 7 айдоочу аныкталып атат. Көрсөтүлгөн белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 3442 айдоочу аныкталып атат. Мамлекеттик номерларын жалган номерларга алмаштырып айдаган 4 айдоочу аныкталып атат. Ошондой эле ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн жалпысынан 1200ге жакын автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп атат. Бул эми чек эмес. Азыркы учурда жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан жол унаа кырсыктарын алдын алуу боюнча рулда аталышындагы профилактикалык рейдтик иш-чара күчүнө кирип жатат. 2024 жылдын 2 январ күнү Ташкөмүр шаарында жайгашкан мурдагы тигүү цехинин корусунда жыйылган эски курулуш материалдары күйүп кеткен. Өрт өчүрүүгө 2 бөлүм тартылып, чыгым 200 000 сомду чапчыда. Күйүп атат. Барын өчүрүп атат, суулап, чачып, оодарып. Ал эми өлкө боюнча жыл башынан бери 92 өрт кырсыгы катталган. Өрттүн негизги себептери болуп, электр жабдыктарын туура эмес колдонуудан келип чыккан айтылууда. Былтыркы жылга салыштырмалуу 10,6% аз болгон. Мунун өрттөрдүн көбүнесе келип чыккан себеби булардын бардыгы жанагы электр жабдууларын туура эмес колдонуудан, от менен этиятсыздык мамиле кылуудан келип чыккан. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 390 ар кандай кылмыштар катталган. Анын көпчүлүгү уурулук экендигин облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматтардын электрондук каттоо журналына жалпы 390 ар кандай маалыматтар катталган. Анын ичинен оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталган эмес. Көпчүлүк бөлүгү бул уурдоо, уурулук жана үй бүлөдөгү коомчулуктагы болуп жаткан жанагы текшерүүнү талап кылган материалдар көбүрөөк катталган. Өлкө аймагында 2024 жылдын башынан бери катталган учурларды өткөн жылга салыштырганда бул жылы аз экендиги адистер тарабынан айтылды. Буга улай эле жарандарды жол эрежесин сактоого, кылмышты болтурбоого, өрт кырсыгынан сак болууга чакырабыз. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.